Саламатсыздарбы, сиздер менен Раймахан Жээнбекова. Бүгүнкү видеомдо сиздер менен кошо бетиме пилинг жасайбыз. Фаберликте эң аябай супер мактана турган продукциялардын бири бул ABC пилинг, эксперт сериясынын ABC пилинг. Билгендер болушу мүмкүн, билбегендер болушу мүмкүн. Ал эми ушуну бүгүн кантип жасайм же жасай элек болгон болсо, ушуну сиздерге көрсөтүп кетейин, анан жасаганча эле сүйлөп айтып кете берейин. Эң биринчиден бизге эмне керек? ABC пилингди сатып алабыз. Азыркы как раз күзгү мезгил, кышкы мезгилде жасаган аябай жакшы. Анан бизге деген мондай спонж керек. Фаберликте ушундай спонж бар, 9307 деген. Ушундай спонж менен иштетсек жакшы. Негизи умывашкага, скраб или бет тазалаганга ушундай аял кишиде ушундай спонж алып коюңуздар. Азыркы пилинг жасаганга же ободок керек. Мисалы, ободок тагып алсак болот. Биздин деген чачыбыз мешать этпеш керек. Же болбосо мындай шапочкалар болсо тоже аябай жакшы. Чачыбызды мешать этпей турган ушундай кийип алсак болот. Бизге деген ушундай чачыбыз түшпөй турса болду. Эми эмне кандай кылабыз? Пилинг ABC пилинг деген бизге А дегени бар. Бул биринчиси пилинг. Пилинг удаляет отмершие клетки эпидермиса с поверхности кожи, выравнивает рельеф кожи, устраняет неровности и шероховатости, сужает поры, освежает цвет лица, значительно улучшает внешний вид кожи. Бул пилинг биздин бетибиздеги дактарды кетирет. Кандайдыр бир себептер менен дактар түшүп калышы мүмкүн. Менде мурда бетим майлуу болгондуктан очки тагам. Очки тагып мындай боюмда болгондо түшкөн, мындай жерлериме, мурларыма дактар. Анан очки тагып жүргөндө майлуу болуп бетим сыртка чыкканда, жаркыраган күнгө чыкканда мына жерлеримде дактар түшүп калган. Ал эми Фаберликке жазылып, мен шагыма чыккан. Биринчи жазылганда ошо пилингтер чыккан. Азыр 7-чи шагта пилингтер. Ошол пилингтерди жасагам, өзүм колдонгом. Кышыча жасап түгөткөм. Жазга чыгып бетим соп-сонун болуп калган. Ал эми сиздерге бүгүн үйрөтүп кетейин. Мен деген азыркы спонжду ачып, бул өзү мондай ипичке суу сулаганда мондай болуп жибип чоңоюп калат дегендей. Кичине бетибизди нымдайбыз. Кичине нымдайбыз. Көп эмес, влажный кылып. Шалпылдатып суу акпайт. Мына нымдагандан кийин бетибизге биз пилинг биринчисин А дегенini шуап чыгабыз. Бул жерде бул аябай мындай көп деле суюк эмес, бирок кичинеден алганда, сыкканда эме болот. Кичинеден бармагыбыздын учуна бир тамчыдан алып шуайбыз. Мындай этият кылабыз көзүбүзгө. Мындай мен сиздерге көрсөтүп туруп, мындай бүт көзүбүздү этияттап, бармагыбыздын учу менен же болбосо кисточка болсо, кисточка заказ берип койдум. Негизи маскаларга, ушундай нерселерге ушинтип шулап чыгабыз бетибизге. Бул пилинг деген жаңы болгондуктан, мурдагысы меники үстү мындай колпачогу иштебей калгандыктан өзүм идишке мондай куюп алгам. Монтип бетиме
бир жумада бир жасап турам мен сөзсүз. Азыр мына кышкы мезгилде дагы мындай бетиме майлуу бет, ушундай бүдүрлөр чыгып турат, кара точкалар чыгып турат. Ушул пилинг эмне жасайт, эмне берет бизге? Пилинг деген бул кантип түшүндүрсөм сиздерге, мисалы кожа болсо, тери бети эгер катып цемент болуп калса, ошол цементти жалпак тилинде айтмакчы жумшартып коет. Жумшартып бизди эң үстүңкү катмарды жумшартат, эзет, жок кылат дейби, ушундай жибитет. Каталогдо көрсөткөндөй, мисалы обновление кожи болот. Бетки катмарды мындай сыйрып, жаңылангандай болуп деп айтылат. Ошо сүрөттөгүдөй эле болот ушул. Эгер калың болсо, терибиз калың болсо, биз эң биринчи баштаган адамдарга сунуштайм, көп кармабаңыздар, 1 мүнөт, 2 мүнөт кармап туруңуздар. Теринин чувствительностун сезиш керек, жукалыгын, калыңдыгын. Мисалы жука терилер болот, калың терилер болот. Ал эми кургак, майлуу терилер болот. Ошого карап билип алсаңыздар болот. Биринчи 1-2 мүнөткө койгонго пилингти өзүнө сунуштайбыз. Анткени билип алсаңыздар болот. Бара-бара көбөйтсөңүздөр болот. Бул өтө жука кожаларга, терилерге сунушталат. Ал эми менин бетим калың болгондуктан мен уже коркпойм, пилинг иштетип жүргөм. Мага дагы жирный кожаларга, ушундай калың беттерге бир жумада 2 жолу жасаса да болот. Бирок мен бир жумада бир жасайм. Анткени билем. Бул мисалы мындай кара точкалар болот. Байкайсыздарбы, кээ бир адамдардын беттери, мындай жерлери кара, мындай сыксаң мынтип майлар чыга турган болуп, даяр болуп калат го. Азыр мен уже андайларды көрсөм, сразу мындай пилинг жасагым келет да бетинечи. Анткени ошол майларды жейт, мыналычы жеп, кадимкидей мондай суруп чыгат да, тазалап бетибизди. Ал эми мурда мен бетиме бүдүр көп чыгат эле, мындай сыкканда дактар калып калат, кызыл тазыл дактар калат. Ошо күнгө чыкканда дагы эмелер калып калат, тактар чыгып калат, анан боюнда болуп калып калгандар. Мен азыр бул пилингти 10 мүнөткө калтырам. 10 мүнөт өттү. Биз деген спонж менен суусун агыздырбай, көздү этияттап, пилингти тазалайбыз. Эң кандайдыр бир себептер менен көзүбүзгө тийип калса, дароо жууп таштайбыз. Пилингти таза кылып жуабыз. Көрдүңүздөрбү, бетим кызарып чыкты. Үстүңкү катмарын бүт уже мындай жалпак тилге айтканда шылып чыгат дегендей. Эми шылып дегенде бир жолу эле бетти кызартып шылып чыкпайт, эми теринин шылыгандай эмес. Мындай өзүнүн пределы бар да. Өзүнүн бул лабораториядан атайын жасалып, атайын ушу зыян келтирбей турган жасап. Эгер салонго барып жасасак, ушул бир эле процедураны бизге мынанча сомго деп бир эле процедураны жасайбыз. Ал эми биз бул домашний пилинг болуп калат. Азыр эми тазалап чыктык пилингти. Экинчи мынабу Б деген. Экинчи бул микродермазия и энзимный микропилинг дейт. Выравнивает поверхность кожи, отшелушивает отмершие клетки, улучшает цвет лица, глубоко очищает поры, устраняет шелушение кожи после химического пилинга дейт. Так, мен өзүм иштетип атканым бар, мына пилинг
Буну деген мындай жасайбыз. Сыгып туруп, уже меники калбай калыптыр. Так, мындай точкаларга коебуз. Ой. Так, эми скрабка окшотуп кожабызды жанагындай шлифовка кылгандай. Шлифовка кылгандай массажными линиями деп коет. Массажными линиями деп ар бир участокты 1-2 мүнөттөн 1-2 мүнөттөн мондай круговыми движениями ар бир участокты укалап чыгабыз. Бул өзү мындай кумга окшош. Скраб колдонгон адамдар болсо, ушундай скраб колдонгон адамдар болсо, билишет, скрабты ушинтип бетти шлифовка жасап турабыз, тазалайбыз. Скрабта глубоко очищать этет, терең тазалайт деп. Андай кылып жасап, ар бир участокты 1-2 мүнөттөн айлантырып чыгабыз. Бул эмнени берет? Бул дагы тазалайт. Эски клеткаларды жок кылат. Терең, глубоко тазалайт. Көрдүңүздөр, беттим уже кызарып чыгып атат. Мисалы жана айттым го, кара точкалар, ичинде майлар, ушундай болсо тазалайт. Кадимкидей глубоко тазалайт. Ал эми биздин бир эле процедурабыз ушинтип бир жасасак, бир жумада, бир айда 4 недель, жок дегенде бир жумада бир жасасак, бизге деген азыр күндүн табы жок. Бизге деген так, декабрь, январь, февраль жасайм. Коркунучу жок. Коркпой туруп эле. Чайнегим иштеп кетти. Коркпой туруп жасасак болор. Жазда деле жасаса болот. Эгер мисалы мен билбейм да, кимдир бирөө мисалы үчүн жаркыраган күнгө чыккан болсо, талаага чыккан болсо, анда жазда жасабай койгону жакшы. Же болбосо бетти жашырыш керек. Бул деген мындай кожа ачылып калат деп айтылат. Анан мисалы эгер күнгө чыкпаса, жазда деле коркпой жасаса боло берет. Анткени эртең менен кабинетке кирип кеткен аялдар болот. Анан түштөн кийин уже күн отургандан кийин кечинде үйгө келет деп. Мына азыр эми пилинг дагы жасаганда, микродермазия дагы жасаганда кожабыз сезет. Мындай чым-чым ачтыргансып эме болот, эффект болот. Бирок андан коркпойбуз. Биринчи жасаганда биздин бетибизге жактыбы, жакпадыбы, ушундай нерселерден коркунуш үчүн биринчи жасаганда этияттайбыз. Анткени кожа өтө чувствительный болушу мүмкүн. Өтө мындай неме чыгарып бериши мүмкүн. Ошон үчүн биринчи жасаганда азырактан кармайбыз. Так, болду. Эми буну дагы спонж менен тазалап коебуз. Экинчи Б деген микродермазияны мен азыр снимать еттим. Полностью тазалап, көздү этияттап, тазалап чыктым. Ал эми үчүнчүсү бул сос терапия и восстановление дейт. Бул крем, успокаивающий комплекс дейт. Стимулирует синтез проэндорфинов молекул счастья дейт, который снимает ощущение дискомфорта, уменьшает восприимчивость кожи и раздражение факторам внешней среды дейт. Бул крем, ушул байкасаңыздар, беттерим азыр кызарып, тазаланып, мындай беттин мындай грубо айтканда
бетим мындай шылып алып койгондой болду да үстүңкү катмарын. Ал эми үчүнчү крем бул ушул кызаргандарды жок кылат, успокаивать этет бетибизди. Крем коюп чыгабыз. Бул өзүнүн пилингтин креми. Буну аралаштырбаш керек. Ушуну койсоң болобу, башка кремди койбой койсоң боло береби деп көп сурашат. Жок, бул пилинг менен кошо набордо иштетесиз. Ал эми башка күндөрү, мисалы сиз буну бир жумада бир жасап атпаймынбы мен? Бир жумада бир жасап аткандан кийин ал эми өзүмдүн кремимди башка күндөрү колдоно берем. Азыр буну деген массажными линиями бетибизди монтип массаж жасайбыз. Ушул пилинг азыр мен сиздерге айткан бул бетти жашартырат, беттин терини жашартырат, дактарды кетирет, кызарган татаргандарды жок кылат. Ал эми майлуу беттерди дагы глубоко терең тазалайт. Анан деген жанагы майларын жок кылат. Майларын жок кылганда жанагы мандариндин сырты болот го, кабыгы. Ошол мандариндин сырты кандай тешик болуп, бирок мындай бүтөп турат го. Ал бетти караганда, мындай майлуу беттерди караганда май кара точка болуп калат да, толо болуп. Мындай катуу сыкканда майлар чыга баштайт да. Ошондойдо мисалы мына пилинг жасаганда алар баардыгы тазаланат дагы, бара ошо кожабыз тешикчелер мынтип жабылып калат. Жабылганда бетибиз тартылышат. Кадимкидей мына тырыштар бири-бирине тартылышып, и бетибиз деген мондай пилинг жасаганча массаж жасайбыз. Бетибиз деген мондай барган сайын баягындай мына кожаларыбыз салбаңдай баштайт да, мына ылдыйга карап. Көрдүңүздөр, мынтип кете берет да барып. Бул ылдыйга карап тартат, сила притяжения деп коет. Ошон үчүн биз деген өзүбүздү монтип, кожабызды сиңиртип, сиздерге көрүнүп атпайбы кызыл кызарып чыкканым. Эми ушул крем иштейт, ушул кызарган татаргандарды жок кылат. Ал эми эртеңден баштап өзүмдүн бет кремимди кое берем. Мисалы мен азыр ушундай эмени коем, же болбосо мына платинум крем же мына сияние мага бетиме жагат. Аябай аны башка күндөрү колдоно берем. Мына бүгүнкү процессим бүттү. Сиздерге аябай сунуштайм. Азыркы каталогто 18 каталогто көңүл бурабыз. Эки нерсе алса скидка болуп турат. Бул өзү 575, 470 сом турса, башка набор болот. Кээде 1050 болуп калат. Мурда 1279 алат элек бир наборун. Азыркы каталогто, 18 каталогто эки нерсе алса 45% скидка менен. Химический пилинг 399 сом дейт, и микродермазия крем 345 сом дейт. Карап туруп, мисалы башка күндөрү эгер териңиздер чувствительный болсо, отдельно кремин колдонсо дагы боло берет. Мисалы крем жакпай, оксиолоджи аллергия бер, же вербена жакпай жаткан болсо, же проликсир, бул кремди өзүнү деле для чувствительной кожи иштетсе боло берет, отдельно деле. Бирок эгер биз буну өзүнү иштетип койсок, анда АБЦ пилинг менен чогуу бул тез түгөнүп калат дагы, анан чогуу комплекс менен иштеткен жакшы. Отдельно дагы иштетсе боло берет. Мен сиздерге сунуштайм. Сулуу болуңуздар, Фаберлик менен сулуу болосуздар. Анткени менин башымдан, практикамдан өткөн. Бардыгы айтышат, тырышың жок бетиңде, бетиң дайыма канча жаштасың дешет, аябай жаш көрүнөсүң, канча жаштасыз деп кечээ дагы сурайт. Анан 41демин десем, 41десизби деп ушинтишет. Анан эмне жасайсыз, эмне кыласыз деп анан сурап калышат. Менде деле мурда айттым го, мындай дактарым бар эле. Анан биринчи пилинг жасаганымда мага
бир кыш ичи көрбөгөн келин менден сурайт: эй Райма, сенин бетиңде дактарың бар эле го, эмне кылдың дейт. Анан дактарың жоголгондо унутуп калат экенсиң да, менин дактарым бар беле депчи. Ооба, мен пилинг жасадым. Фаберликте пилинг бар. Мен ошол пилинг жасап жоголуп кетти депчи. Ал эми пилинг жасагандар мисалы жардам бербеди деп айтышат көбүнчө. Мисалы биз өзүбүз жалкоолонуп бир коюп, бир койбой ушундай учурлар дагы болот. Же болбосо эгер пилинг жардам бербесе, анда жанагындай почкиден дагы болот деп коюшат. Демек, значит, внутреннее питанияны өзгөртүш керек. Внутреннее очищение деп коет. Очищение баягы чайларды ичип же почки тазалап ушундай эмелерди жасаса, бөйрөктүкү да бетке чыгып коет дешет да. Анан эгер мындай кожадан эмеден дактар түшкөн болсо, аябай жардам берет. Негизи жасап көрсөк боло берет. Биз буну менен эч нерсе жоготпойбуз. Жардам берсе жардам берет, жашартат. Өзүбүз жаш көрүнүп калабыз. Пока-пока. Көрүшкөнчө.